Житанжали Рао 11 жашта. Ал суунун курамында коргоошун бар жогун аныктоонун арзан жолун тапкан үчүн Американын эң жаш мыкты окумуштусу деп таанылды. Ал чөнтөк телефонунан кычкылтык нано түтүкчөлөрүн колдонуп, Bluetooth аркылуу дароо тыянак чыгара алат. Житанжали бул ачылышка Американын Мичиган шаары туш болгон суу кризиси түрткү бергенин айтты. Ал алгачкы эксперименттериндеги каталарынан сабак алган экен. Кышкы Олимп оюндарына катышкыңыз келип, бирок бул кыялыңыз орундалбай келди беле? Эмесе бир мүмкүнчүлүк бар. Эмки жылы Түштүк Кореяда өтчү кышкы Олимп оюндары учурунда атаанда спортчулар кандай оош кыйыштарга туш болоорун жаңы виртуалдык жабдык аркылуу өз көзүңүз менен көрө аласыз. Мисалы, сноуборд же ылдамдыгы саатына 130 километрге жеткен бобслей тебүүнүн же хоккей таймашынын 3 ченемдүү виртуалдык тажрыйбасын алсаңыз болот. Эгерде кышкы спорт оюндарына кызыкпасаңыз, анда терең деңиздин ичин изилдөөгө кандай карайсыз? Ал үчүн Кытайда чыгарылган суу алдындагы жоокер аттуу деңиздин түбүндө жүргөн жабдыкка түшсөңүз болот. Түштүк Кытай деңизинде 50 күндө созулган биринчи сынак учурунда ал 28 жолу 4534 метр тереңдикке сүңгүдө. Бирок ал Жиолаң деген аппараттын 7062 метрге чейин түшкөн рекордуна жеткиче дагы көп бар. Ал да Кытайда чыгарылган.